Достор, азыр биз бул жакта бир үйгө келдик. Рита эжелердин компаниясы аркылуу алган экен бул үйдү, Качан алды эле? 22-жылы ноябрда алган. Азыр бул жакта эжеке менен конокко келдик, таанышып көрөбүз. Саламатсызбы эжеке? Кандайсыз? Мен күткөн азыр келип калдым. Бисмиллахиррахманиррахим. Чынаранын бул биз аркылуу алган экинчи үйү. Экинчи үйүңүзбү? Биринчиси жаап бүтүп анан кайрадан алдыңызбы? Жок. Же экөөнү параллельно алдыңыздар? Биринчисине биз бул райондо алабыз деп биринчисине кичине ойлонгонбуз да. Бул жакта кымбатыраак район да. Ошон үчүн Рита эже менен маслихатташып, Рита эже биринчи ал жактан алып тур. Анан кийин кичине күчүң жеткенде бул жактан аласың, аны сатып туруп деген маслихат кылып туруп, кийин 2 жылдан кийин аны сатып берди Рита эже өзү. Анан аны сатып, разницасына бул жактан калган расходторду анан кийин өзү негизи адам баласында эки нерсе болот да, бул мүмкүнчүлүк жана каалоо дегендейчи. Эгер каалоо менен мүмкүнчүлүк дал келишпесе, мүмкүнчүлүккө басым жасаган жакшыраак болот. Чынара биздики ошол биз берген кеңешти туура колдонуп, биринчи алган үйүн арзан алганбыз. 6 миллион канчага алдык? 5,5 миллион. 5,5 миллионго, даже 5,5 миллионго алдык. Бул Москвада, Щербинка районунда болгончу. Бул 14,5 миллион. 14,5 миллион, то есть 3 эсе көп да. Ал жакын болду, алганыбызга 2 ай болуп калды. Ноябрда алдык да. Ноябрда алсак, бул Щербинкадагы үйүн примерно 2 жыл мурун алган, 5,5 миллионго алганбыз, 8,5 миллионго саттык да. Сатканда бул 3 жыл кичине ашыгы менен жашадыңбы? 2 жылдан ашык. 2 жыл ашык жашадың. Ал жерде биринчиден өзүнүн үйүндө жашады, пропискага койду, балдарына пособие алды дегендей мүмкүнчүлүктөрдү колдоно алды. Плюс 3 миллион капитет алды да, то есть плюс. Если ал үйдү албаганда 3 миллион топтой алмак эмес дагы, өзү каалаган райондон ала алмак эмес да. Азыр ал 3 миллионду первоначальный взнос кылып, анан өзү каалаган райондон, өзү каалагандай 3 комнаталы батирлүү болуп, азыр сүйүнүп отурган кези. Бул кош майрам болду десем жаңылышпаймынбы? Үйдү алганда сразу эртеси төрөдө. Биз 2 күн эртеси төрөгөн. Эженин көп советтерин угуп, мисалы, мен бир тууганыма ишенгендей эжеге ишенем. Анан чын десем, эже алыска бир жактарга сапарларга кетип калса дагы тынбай жазам. Эже эмнеге кетип калдыңыз, качан келесиз деп, ушундай эженин советтерине дайыма муктажбыз биз. Туура советтерди берет. Ошол үйдү алганыбызда дагы эже мен ушул райондон алам. Мен ушул райондон алышым керек, бизге ушул 10 миллион тегерегинде алып бериң десем, как раз ушунда пандемия башталып калды. Пандемия маалында болуп калды. Лучше деди, ошол жактан алып тур, акчаң жет, силерге ушунча добротетте. Каласаң берки сумманда добротетип беремин, бирок күчүңө караган. Пока буну алып тур, анан кийин сатып бул жактан обязательно алабыз деди. Эже айткандай биринчи каалоо болуш керек экен. Кудайым насип кылып, анан кийин буйруп, ушул жылга буйруган экен. Эженин себепчи болуп, биз өзүбүз каалаган райондон 3 бөлмөлүү болуп чоңойто алдык. Эжекенин мисалында үй алсаңыздар болот экен. Азыр үйдүн ичинде бир серия мындай кыдырып көрөбүз. Москвада үйлөр кандай болот алсаңыз. Канча квадрат метр? 58 тыйын менен. 58 3 комната. Ушул 10 канчага турду? 14,5 квадрат метр үй, 14,5 миллион рубльга турду. Бул шаардын кайсы болуп калат? Мындай айтканда азыр көпчүлүк ВДНХ таанымал район. Марина Роща районуна карайт, ВДНХга жакыныраак. Биздин кыргыздар ВДНХны көбүрөөк таанышат деп койбойбу? Үйүңүз кут болсун эми, эжеке. Силерге да болсун. Жакшы, ак жолдо үйлөрдөн болсун, ушул үйдөн агарып көрүп, кызыл зат дегендей. Кудай кааласа.
Кайрылды же жаман сон кишилер да болсо эмнеме? Азирет сенин фанатың экен. Давай айткан эле Азирет. Ай, абай сени күтүп башкача эме болду. Бүгүн Чынар эженин үйүндө коноктобуз достор. Жок, анда үйдө алып берип БТЖлердин компаниясы аркылуу. Эстелик катары ключуңа салып, бизди эстеп көтөрүп жүрөсүң. Рахмат. Уйкулук болсун. Рахмат. Жайылган дасторконго береке берсин. Өзүңөргө узун өмүр, чын ден соолук берсин. Ушундай берешен дасторконду берген жалгыз Аллахыма шүгүрлөр болсун. Баарыбызга тынччылык болсун. Каерде жүрбөйлү, адамдык сапатыбыздан айрылбай, баарыбыз саламыбыз түз болуп, бири-бирибизди колдоп, жөлөп, жакшы күндөрдө жолугуп жүрө берели. Рахмат. Өлө сүйүндүм мен, аябай сүйүндүм. Көптөн бери мете элек жөн ушундай жаш адамдар менен ойлобогон нерселер болот экен. Кудайга шүгүр. Сага да Азирет, ишиңе ийгилик. Баягындай барга көппөй, жокпо чөкпөй, эркек киши ушул эң негизги да. Эркек кишинин көңүлү назик болот, кээде тез чөгүп кетет, кээде тез учуп кетет. Бир салмакта болуп, жакшы мүнөзүң бар экен, жакшы мындай талантың бар экен, ошону өнүктүрүп, өрчүтүп, бирок эч качан көппөй, чөкпөй жүр. Дагы аябай Кудайдан тилеп, ниет кылып жүргөн мынакей Иса уулду болуптур. Ул эл сыйлаган, элге кереги тийген, барктуу, нарктуу жигиттерден болсун, иштерибизге ийгилик болсун. Сиздердей болсун. Эң жаман болсо сиздердей болсун. Айтканы келсин.